Салам радиосында жаңылыктар. Арыбаңыз ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейила Шоркызы тааныштырам. Лейликте орусиялык альпинист изделүүдө. Бүгүн 21 февралда орусиялык альпинист Евгений Глазуновду издөө иштери башталды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, издөөдөгү альпинист Лейлик капчыгайындагы Ак суу чокусунан акыркы жолу 16 февралда байланышка чыккан. Андан соң альпинист менен байланыш үзүлгөн. Учурда дайынсыз болуп жаткан орусиялык жаранды издөөгө 7 куткаруучу тартылып, 3 альпинист кошулду. Издөө иштеринин кошумча маалымат берилет деп жазылат маалыматта. Баткенде 600 миллион сомго курулуп жаткан медициналык академия июлда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз катчысы Аскар Баймуратов билдирди. Маалыматка ылайык, аталган окуу жайдын курулушу үчүн шаардык мэрия 1,25 гектар жер бөлүп берген. Курулушка мамлекеттик казынадан 603,5 миллион сом бөлүнгөн. Бул борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Ошондой эле 200 орундуу студенттик жатакана, 500 кишиге ылайыкташкан күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Баткенде дүкөндөрдөгү азыктар текшерилди. Баткен шаарында дүкөндөрдөгү мөөнөтү өтүп кеткен азык-түлүктөргө рейд жүргүзүлдү. Бул тууралуу Баткен райондор аралык санепид көзөмөл борборунан билдиришти. Ага ылайык иш-чарада дүкөн ээлерине мөөнөтү өткөн же чыгарылган күнү көрсөтүлбөгөн тамак-аш продукцияларын сыпаттоо боюнча түшүндүрүү иштери да жүргүзүлдү. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.